Азыр. Аха, барамыз. Алияскар, не ұлт жүресің бияқта? Борсоқ ташышпайсың бі? Тармабай екен, найма менден күші ғой, ошо эле ташысын, мен неге ташыйт екем? Ал сізге соның ғой, найма. Борсоқ, сен деген еркек деп қой сені. Ал борсоқ, қыз. Білесің, қырғызда қандай сөз бар? Қандай? Қыздың аты ұлық, аны сыйлаваған мақұлық деген сөз бар. Ой, қойыңыз чей, мақұлық деген емне? Мақұлық деген жануар деген сөз. Шондықтың келді өлі? Жоғай, андайыңызды қойыңыз чей. Ешсе, жөнді қойыңыз чей дедім, жануар дей. Не көтер алғансың дейм алдығына? Неге, болбой. Алдығына оншық қылбай, алпарып қой ордына. Ой, оншық емес, бұл маға керек. Не оласың ана? Алас, арбаледен қалас. Ескі жыл кетті, жаңы жыл келді. Алас, арбаледен қалас. Болды, омайын ол көтесің да анда. Амансыңарбы ақ келечекті апалар. Амансыңарбы ақ сақалды аталар. Теге температура жоқ бұ, жақшылесің бі? Тармабайке мен Норызға атайын дәрден келгем да. Ушу саламдашуыны жақшы қылып, айтайын деп, досторға жақсын деп, жаттап келсем сіз температураң жоқ бұ деп баштайсыз да дайым әлі. Парацетамол алып келейін бе? Керегі жоқты парацетамолыңыз. Бұздыңыз бар. Достарыңыз қарап тұрған тұр ғой. Ой, қандайсыңар достарыңыз? Салам, қандайсыңар? Жақсыңар бі? Жақсыңар бі, достар. Майрамдық маңай жақшы бі, Наурыз майрамы ертең башталады. Қандай өтіп отады? Бардығы жақшы бі? Бізде абдан сон өтіп отады. Бізде даярдық жақшы көрсә. Қана достардан кім чүкі атқанды білет? Мен. Сен білесің бе? Деген сарыдағы білеткен. Кімдің гүлік аты бар ғана? Гүлік аты Шыпырғыдан жасалған аты бар кені, қарач. Ой, ойыңызче. Теге сары ертең ұлаққа барам деп сүйін өттір, қарач. Баса. Тармабайке, Наурыз деген айылда өлі сон өтөтса керек, айтасындай. Айылда дегенші, мен кішінеке кезімдечі. Ушындай сон өтші дейсің. Ал кесте деген мен кішінеке олшымдай, моншалық болшым. Ошол кесте мен деген монт байкелерді қарап тұршым да, байкелер аттарды меніп алышып, қоз жауылған аттарды меніп, мен мондай қарашым да, андай өсті жақты. Анын кейін аларды қарап, таңғалып, өзім еле ашылып қалшы да. Азырқы жип минген балдар бар ғой, ошолордан да сонун көрүнчү да. Анан уксаң, ал кестеги апаларчы тамак жасачу, ушундай тамактар жасачу. Тим эле шилекейиң агаттып кой, ал кесте тамактар. Үстөлдөрдүн ар биринен ос тийип чыгасың, ошондо эле курсаң момундай болуп тоюп, томпойгон бойдон тоюп калат. Сыйкырды го, сонун экен, Сонун экен, анан дагы улак тартыш, ат чабыш деген оюндар ушундай кызыктуу өтчү да. Баса, туп-тур айтпадыңыз улак тартыш деп. Эртең эподромго барып көк бөрү көрүп келбейлби, кандай дейсем? Кыргызбыз го эми. Кыргыздарды колдоп эми ошондо. Ал деген сонунда көк бөрү деген. Өкөз көк бөрүнө отуруп көрүп, анан мындайча колдоп, сонун болмокто. Бирок ал жерде сени тепселеп кетет да. Анан таппай калам сени, анан эл жок, отурганга жери жок дегендей. Андан көрө өкөз борбор калаага чыгалы дагы сүмөлүктөн ооз тийип жыргап келбейли кандай дейсиң? Коюңузчу Тармабайке, мен айылга эле көтөрсөм болмок экен. Айылга барасың дегенде жок Тармабайке, мен калам деп жөн эле айттырмын да. Айылга барып Ноурустун майрамын сонун кылып көрүп келмекмин. Сиз да барын. Айыл деген сонун, бирок мен да жакшымын да. Мен айылдагыдай тармал жакшымын да мен деле. Болот. Коюңузчу. Айылда деле мен уккан боюнча мурункудай майрамдашпай калышкан. Калп айтпаңыз, жай ишенкетиндейсиңиз ушуга. Сен ишенген жоксуң ба? Жок. Анда достордон сурап көрбөйлү, Наурыз майрамы кандай өтөт, жалпы жонунан Наурыз жөнүндө эмнени билишет, анан жалпы алардын ою кандай, баарын сурап көрбөйлү. Макул, анда кеттик. Кеттик анда. Наурыз бул кыргыздардын байыртадан келген майрамы. Буну түрктөр дагы майрамдашат, казактар дагы майрамдашат. Наурузда кантип кийиниш керек? Наурузда кыргыздардын улуттук кийимин кийишет, жана таза кийимдерди кийиш керек. Келе жаткан Наурuz майрамыңыздар менен. Наурuz улуттук майрам болуп эсептелет. Кыргыздардын майрамы. Наурузда кайсыл тамак жасалат? Наурузда көжө, сүмөлүк жасалат.
40 таш кошулат, 12 саат ысытышат, жаңгак, дагы жемиштерди кошушат. Бектур, көрүүчүлөрдү майрам менен куттуктап кетпейсиңби? Көрүүчүлөр, сизди майрамыңыздар менен куттуктайм. Адилхан, Нооруз кандай майрам? Кыргызстан майрамы болгон. Ноорузда кайсыл тамак жасалат? Каша жазылат. Талышкан нан жазылат. Сок берет. Арслан, Нооруз кандай майрам? Соны майрам. Чорпо, аш. Самысы. Ноорузда кантип кийиниш керек? Кантип кийиниш керек. Орус улуттук майрам. Ноорузда кайсыл тамак жасалат? Борсок, чөмөлөк. Кашедин. Майрамыңыздар менен. Эй, болду кечке жей бербе. Жарыласың. Коноктор да келе атышат. Коюңуз жей, коноктор санамак беле. Эй, Алиаскар 5ти жеп коюптур деп, коноктор таарынып кетип калышат. Санабайт эчким сени. Санашат, мына карачы, толуктап кой. Көбүрөөк мындай көрүнгөндөй кылып коюп койсоң, мындай кылып, үйүп. Коюңуз жей. Каяктан айтпай. Негизи Жамайка билесизби? Нооруз майрамындачы көп улуттук тамактар жасалат экен да. Мисалы, не дегенди билерсиң? Кана айтып берчи. Жупканы айтып бериңизчи, жупка. Жупка дегенби? Ал деген жана каламаны ишке кылып алып туруп, сүткө чылап туруп жеген жупка деп коет. Керчөө деген эмне айтсаңыз? Ал деген мен билем, ал деген койдун көкүрөгүн куйкалап туруп, туздап туруп анан жейсиң. Баарын билет экенсиң? Ачасың го сен табиттин баарын. Билем да мен. Баарын билет экенсиң? Ал олово деген билесиң эмне сен? Жок, билбейт экем. Ал деген койдун өпкөсүнө сүттү толтуруп туруп, анан бышырат, мынакей. Даамдуу тамак. Сиз билесизби? Нооруз майрамын канчанчы жылдан баштап, орусча айтканда официалдуу майрамдаш башташкан? Билем. Айтып берейинби? Ал деген Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин 1991 жылдан тартып майрамдала баштаган. Билет экенсиң? Ооба, салтанаттуу түрдө майрамдала баштаган. Көп нерсе билем. Коноктор качан келет? Кусамда ачып кетти, кайра сүйлөп атып. Ой, анын коноктор келе атышат. Көп жеш керек болот. Жерди карап тур сен дагы, макулбу? Көп жеш керек эмес, конокторго калтыр сен дагы. Калтырам. Апаларыбыз арчанын түтөткөнү тууралуу билесиңби сен? Айтып берсеңиз. Айтып берейинби? Илгери апаларыбыз, достор, арчаны эл жер жаңы күндү баштап, жаңы жашоону баштап, жер аман болсун, эл аман болсун деп тилектерди айтышып, түшүм мол болсун деп, ошону атайын түтөтүшкөн да. А сен болсо бул студияны түтөтүп атасың. Түтөтпөй болду, макулбу? Макул, кеш коесуң. Анан коноктор келишет го. Ошондо сен айлан көчөктөй болуп, эки жакка баспа, макулбу? Айлан көчөк эмне эки жакка басат бекен? Биринчиден билип туруп айтыңызчы. Мен айлан көчөк боюнча баардыгын билем да, жакшылап. Ал эмне кылат, учабы? Ого. Дагы эмнени билесиң? Мен билем баарын, бирок айтып берейин десем азыр достор көп уккусу келбей, андан көрө жаныбарым жан досумдан көрө албайлы. Түрмөктүбү? Кеттик анда. Жаныбарым жан досум. Эл кайда көчөт деген эмне? Салам достор, менин атым Элина. Бүгүн мен силерге айлан көчөк тууралуу айтып берем. Жонунда кара чекиттери бар. Кызгылт тоголоп кичинекей коңузду эл кайда көчөт деп атайбыз. Мында аталып калышынын да себеби бар. Жер көгөрүп күн жылган кезде дал ошол кара чекиттери бар коңуздар пайда болот. Илгери
кыргыз эли көчүп конуп тиричилик кылгандыктан эл кайда көчөт пайда болгондо аба ырайы мындан ары жылуу болорун жана бул коңуз кайда очсо ошол жакта көк чөп мол болорун белги кылып, ошол жерге көчүп барышчу. Мына ушундан улам аны эл кайда көчөт деп атап алышкан. Аны карап туруп абада уча албайт деп ойлойбуз. Бирок канаттарын жайып, тездик менен алыс учат. Түстөрү ар түрдүү: кызыл, сары жана агыш. Эл кайда көчөт душмандарынан кандайдыр бир коркунучту сезген учурда анын буту бүгүлгөн жеринде кызгылт сары түстүү тамчылар пайда боло калат. Тамчынын дамы өтө жагымсыз болгондуктан душмандар ага жакындабайт. Бул жаныбар сыртынан караганда зыянсыз болуп көрүнгөнү менен жырткычтардын катарына кирет. Анын тамагы жаш өсүмдүктөрдүн ширесин соручу чөп бити. Демек, эл кайда көчөттүн жырткычтыгы бизге пайдасы тиет. Себеби ал зыяндуу курт-кумурскалардын личинкаларын жеп жок кылат. Мен кыргызмын, кыргызымды бактаймын. Кыргызымдан кадам алыс баспаймын. Каным кыргыз, жаным кыргыз болгон соң бүтүнөгө кыргызымды даңктаймын. Каным кыргыз, жаным кыргыз болгон соң бүтүнөгө кыргызымды даңктаймын. Aman ey aman, жерибиz aman, болсунчу кыргыз, элибиz aman. Aman ey aman, жерибиz aman, болсунчу кыргыз, элибиz aman. Болсунчу кыргыз, элибиз aman. Кыргыз десем эргип кетет жүрөгүм. Кыргызмын деп мен да өмүр сүрөмүн. Ар бир кыргыз кыргызмын деп мактаса, бүт дүйнөдө кыргызымды даңктаса. Ар бир кыргыз кыргызмын деп мактаса, бүт дүйнөдө кыргызымды даңктаса. Aman ey aman, жерибиz aman, болсунчу кыргыз, элибиz aman. Aman ey aman, жерибиz aman, болсунчу кыргыз, элибиz aman. Болсунчу кыргыз, элибиз aman. Aman ey aman, жерибиz aman, болсунчу кыргыз, элибиz aman. Aman ey aman, жерибиz aman, болсунчу кыргыз, элибиz aman. Болсунчу кыргыз, элибиz aman. Aman ey aman, жерибиz aman, болсунчу кыргыз, элибиz aman. Aman ey aman, жерибиz aman, болсунчу кыргыз, элибиz aman. Болсунчу кыргыз, элибиз aman. Элибиз aman. Нурмухаммед, Нооруз кандай майрам? Түркмөн жана кыргыз элдеринин майрамы.
Ноорузда кайсыл тамак жасалат? Сүмөлөк жана беш бармак. Сүмөлөк кантип жасалат? Сүмөлөк казанга 40 таш кайнатылат. Буудай, un, май, жүгөрү жана башкалар кошулат. Мен сүмөлөктүн аңгасы сыйпап жейм. Кыргыз элимди Нооруз майрамы менен куттуктаймын. Нооруз бул кыргыздардын майрамы. Ал болсо аңгеме, уламыштардан келген. Ноорузда кайсыл тамак жасалат? Сүмөлөк. Сүмөлөк сага жагабы? Ооба. Нооруз майрамы болсо элдердин баары бирөөнүн үйүнө чогулушат. Алар болсо казанга өздөрү менен азыктарды алып келип, чогуу сүмөлөк кайнатышат. Баарыңыздарды Нооруз майрамыңыздар менен куттуктайм. Мадиш, боюң өсүп калганбы? Тургай жакты караңыз. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу аталар, эжелер, апалар, байкелер, карындаштар, кошуна колоңдор, баардыгыңыздарды кирип келе жаткан баса кичинекей бөбөктөрүбүздү айтпай калдым, бөбөктөрүбүз, баардыгыңыздарды кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Какта жаңы жыл? Ноорузда. Ноорус биздин жаңы жылыбызда кыргыздардын. Ооба. Баардыгыңыздардын үйүңүздөрдө жакшылыктар болуп, дасторконуңуздарда нан болсун. Дайыма жүзүңүздөрдөн күркү кетпесин, маанайыңыздар шат болсун. Тиреген ой максаттарыңыздарга жетиңиздер. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Айласкар, билесиңби? Ноорус майрамын салттуу түрдө ушул Орто Азияда жана жакынкы чыгыш өлкөлөрүнөн 20дан ашуун өлкө майрамдашат экен. Элестет? Аларды билем. Мисалы Азербайжан, Албания, Грузия, Индия, Ирак, Казакстан, Кыргызстан, Түркменстан, Түркия, Өзбекстан, Монголия, Пакистан жана Кытай. Кытайда дагы майрамдашат бекен. Карагылчы достор, жана достор, Бириккен Улуттар Уюмунун ассамблеясы 21 мартты эл аралык Ноорус күнү деп жарыялаган. 2009 жылы болсо ЮНЕСКОнун адамзаттын материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине киргизилген. ЮНЕСКонун маданий мурастарына кириптир да, Дал ошондой. Жакшы. Алияскар, сага айтчу сөзүм бар да, сен достордун арасынан, достордун көзүнчө бизди уят кылба макулбу? Эмне кылып уят кылып атам? Мындай нан-панды кечке жеп, борсок-сорсокторду жеп, курут-пурутду кечке жеп атасың го? Оозу тыйылбайт экен. Кечке жебей элем, көрүнүп кетти. Биздин конокторду да мындай жакшы-жакшынакай тосо албайлы, же досторуң да турабы? Ооба, мен досторум да. Анда досторуңду мынтип кол чабуулар менен тосуп алалы. Бул жакта ким келди айтып койбойсуңбу анда? Биздин студияда ким коноктор? Али менен Нурелби? Нурадил да апе. Нурадил. Мына уят кыласың дегенде дароо эле уят кылдым. Мага Нурел деп айткан да. Жок, Нурадил, Мынакей бизде достор кыргыз улуттук аспабы менен келген коноктор. Жылдыздуу коноктор. Бул коноктор жөнөкөй эмес, бул коноктор аябай таланттуу, талантыңар ташкындай берсин. Азыр эмне кылабыз ушунда? Ноорус тууралуу. Ноорусту майрамдайсыңар сиздер негизи? Ооба. Үйдө, кантип майрамдайсыңар? Экөөсү жок айтып калдым. Борсок жейсиңер? Борсок. Эл катары. Кыргызстандын тамактарын жеп, борсоктан сүмөлөк. Ой, азаматсыңар. Кыргыздын тамактарынан кайсы тамактарды билесиңер? Беш бармак. Дагы? Курут. Дагы? Борсок. Ой, азаматсыңар. Тамос дейле басо, отура берген турасыз, келгиле, жегиле. Мен деле бир аз жеп коеюнчу, жанатан бери Алияскар өзү жалгыз жеп атат. Келгиле, алгыла. Уяласыңар да кыргыздын жигиттери. Алгыла. Азыр болсо достор, мынакей биздин ушул Баластан студиябызда эмне болот десеңиздер, айтыш болот. Туура эле айтып атамбы? Ооба. Күү айтыш болот, Азыр кайсы күү жакшынакай чыгат? Азыр кана жейип алабыз баарыбыз чогуу гана. Мен жеп салдым. Мен да бир жейинчи. Силердин оозуңар ырдабайт турабы?
комуз аспа бырдайт, ошондуктан тоскоолдук деле жаратпайт, э? Ооба. Силерди үйдөн борсок ташыйтабы? Мен жактан. Эмне менен ташыйсыңар? Буну ташытпадым мен азыр эле. Öyle taşıdı. Öyle күлкү. Эмгектенгенде жакшы эмгектенет экен деп. Улуттук оюндар бар го, ошолордун арасынан кайсыларды билесиңер? Көкбөрү, Тогуз коргол. Азамат. кыз кумай. Чүкөлөрдөнчү мисалы. Кыз кумай, сен ойноп көрө элексиң да, азырынча жашта, э? Кыз кумай адам эмне кылат? Жеткенде? Мен айтайынчы. Эмне кылат? Кыз менен бала ат менен жашат, кыз балага жетсе камчы менен урат, бала кызга жетсе кыз бетине өбөт. Ох! Насага. Кызыктуу жерине келдик, э? Кийин келечекте ойнойсуңар да. Көкбөрүн ойноп көрдүңөр беле? Жок. Кантип ойносуң элесиз? Мен деле ойноп көрө элекмин көкбөрүнү. Мен ойногом. Эшекке мингенде атка эмес. Эшекке минип. Кана достор, азыр болсо биздин кыраан жигиттерибиздин айтышын угалы, э? Кеттик анда. Дароо. Ким баштайт? Мен. Ай, Азамат, кана. Tatlık böyle çok oldu. Bana cevap oldu.
Ой, мындай силерде болгон азаматтарды биринчи жолу уктумай. Силер улантып атасыңарбы? О, кана, улантабыз анда. Муңдуу жагына кеттик, жүрөктү зыркыратасың. Илат алып атаңды. Uça başladı. Ay sizler can dünyanın bu üstünde oynuyorsunlar vay. Nasıl? Ay barakelде. Талантыңарга таазим, чоң рахмат. Аябай сонун болду. Мен аябай сен жүрөгүң дүркүрөп кетти. Чоң комуздардан кем калбайт экенсиң. Алар дагы черт албайтмын же, черт алабы? Чоң комузчулардан дагы. Черт алабы. Черт алышабы? Баракелде. Ол чабылар достор. Эң сонун болду. Силер көжө жеп көрдүңөр беле? Жок. Сүмөлөкчү? Ооба. Биз көжө дегенди сен билбейсиңби? Сен билесиңби? Жок. Көжө дегенди биздин досубуз билет. Чынбы? Кайсы досубуз дебейсиңби? Кайсы? Рома деген досубуз билет да. Анда айтып берейи. Ооба да. Азыр болсо биздин кийинки Тилимпоз түрмөбүз. Кеттик.
достор, кандайсыңар? Силер менин эң жакын досуңар. Мен Аделя жана Рома. Салам достор, кандайсыңар? Силер менен эфир аркылуу көрүшкөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Рома, кече сүмөлөк жасаганбыз, кел ости. Абдан сонун болуптур. Силер кече Ноорузду кандай тостуңар? Жакын кошуналар чогулду. Апаларыбыз түнү менен сүмөлөк жасашты. А биз болсо улуттук оюндарда ойнодук. А сен улуттук оюндарды билесиңби? Албетте. Кыз кумай, жоолук таштамай, ак чөлмөк, упай, тогуз коргол, көөл оюндарды билем. Ошолордун арасынан сага кайсынысы жагат? Мага упай жагат, чүкөлөр менен ойногон оюндарды жакшы көрөм. Баса деле кече көжө жазган болчубуз да. Анан бияктан чыккандан кийин меникине конок болуп кет. Көжө? Ал эмне көжө деген? Жеп көргөн эмес белең? Жок. Ал кандай болот? Абей, Аделе, көжө деген кыргыздардын улуттук тамагы да. Чын эле жеп көрбөптүрмүн. Кызык болуп жатат. Достор, көжө деген кандай болот? Ал эмнеден жасалат? Аделяга айтып берип койгулачы. Көжө. Көжө бул тамактын бир түрү. Көжө бул деген тамак жана ар кандай тамактардын түрү болот. Бирок кандай тамак экенин мен аны билбейт экенмин. Көжө деген бул кыргыздын улуттук тамагы. Аны чоң апалар жасашчу, бирок аны мен жей элекмин. Көжө бул тамак. Көжөгө буудай, сүзмө, анан эт кошуларын чоң апам айткан. Көжө кандай тамак экенин билбейм. Бирок апама жасап бериңизчи деп суранбасам. Көжө. Сүрсүгөн эт, сары май, курут, буудай сыяктуу таза азыктардан даярдалган улуттук тамак. Балдар сүрөттөп берсе, аябай жегим келип кетти го. Даңды да тамак болуш керек, Албетте, ал тамактын өзгөчөсү буудай, сүрсүгөн эт, анан курут аралашканда жеген сайын жегиңди келтирет. Рома, мени кызыктырып койдуң. Сеникине көжө жегим келип баштады. Жүрө эртерээк барып жеп көрөлүчү. Шашпа Аделе. Биринчи достор менен коштошуп алалы, анан барып шашпай жейсиз. Кошкула достор. Мени издебегиле, мен Романдыкына көжө жейин кеттим. Жакшы турула достор, баарыңарга көңүлдүү маанай каалайм. Жүрүп кеттик Аделе. Ой, жана ипподромго барам деп атпадың беле? Улак тартыш көрөм деп аттың беле же көкбөрүбү? Көкбөрү? Көкбөрү, мен да аябай көргүм келди да, бирок эч бара албай койду көккө. Орун жок. Бир четинен сени ал жактан тепселеп кетишет. Анан такыр эле жоголуп кетесиң. Таппай калам. Алиаскар кетсе мен Баластанда өзүм жалгыз калам дегендей туурабы достор, Ошондуктан биздин бүгүнкү студияга атайын коноктор келишпедиби? Кандай коноктор деп сурасаңар, алыскы Жумгалдан келиштиби? Байзак айылдан келишти. Карагылачы. Мыкты жигиттер. Биякта деген жөнөкөй жигиттер эмес, бул жигиттер деген күчтүү жигиттер. Кол чабуулар менен тосуп алабыз. Улакчылар, жаш улакчылар деп коет. Кана четинен өзүңөрдү тааныштырып кете берсеңер болот. Атың ким? Менин аты жөнүм Камчыбеков Атай Бекжорович. Канча жаштасың? 10 жаштамын. Камчыбеков Атай, 10 жашта экен. Сен атың ким? Кенже уулу Кудайберген, 10 жаштамын. 10 жашта. Кудайберген. Мен Нарын областынын Жумгайра районуна караштуу Молдокеев Асылбек атындагы Кедейбеков Салымбек Азаматович. Салымбек Азаматович, Кол чабуулар менен дагы бири биздин студия жактыбы? Келгиле, даам татып отургула дароо. Силерге каттама, борсок бар, курут бар, каалаганыңарды алып жегиле. Алла, курттан алла. Кана четинен айткылачы, эмне болуп улак ойноп калдыңар? Улак тартыш ойносуңарбы? Кантип ойноп калдыңар? Улак биз Көчөдө эле мушок менен улак тартып ойночубуз. Сапар Жеңишбай көз көрүп калып, бизге быйыл улак өткөз берди. Чынакай улактын муустап союп, көк медаль коюп. Ошо? Өзүңөр да соесуңар болуш керек, мал? Же жардам бересиңер азырынча? Кээде ойнойбуз. Көрдүңөр достор, жөнүң гана сойбойт, союп ойношот экен, Улак тартышка канчадан бери катышып атасыңар? 7 жашыбыздан. 7 жаш. Аз канчадасыңар? Ондо да азыр 3 жыл болупту, карачы, 3 жылдык тажрыйба деп коет муну. Кайсы командада ойнойсуңар көкбөрү? Школа. Мен Байзак атадан.
Сен өзүнчө бул экөө бир, э? Уюштуруучуңар ким? Кана айтып бергилечи толук. Устатыңар. Жеңиш байке. Жеңиш байке. Эгерде бизди көрүп атсаңыздар, Ысык салам. Тандырдан чыккан салам жолдойбуз сизге. Жолдоп Ана силерде жолдоп койсоңор болот. Салам, Жеңиш байке. О, азамат балдар экенсиңер, э? Бул ой силерге кооптуу эмеспи? Ата-энеңер каршы болбойбу? Жок, каршы болбойт, мен неме? Тиги чоң атабыз, чоң апабыздан сурап кетебиз. Эч нерсе дебейт. Кулап кетесиң, ай балам, омурткаң сынат дебейт. Тият болуп ойноо дейт. Эрте кел дейт. Өзүңөр деле бышыксыңар да? Кечке чейин ойнойсуңарбы? Канчага чейин? 5-6-ларга чейин. Ошончого чейинби? Чарчабайсыңар. Эмнеге көкбөр оюну жаап калды булактарды? Негизи биздин ата-бабаларыбыздан калган чыныгы эр жигиттер тач керек, намустуу, күчтүү. Ата-бабаларыбыздан калганда бул улуттук оюн. Сен экөөбүзгө окшогон балконскийлерге болбойт да. Күчтүү жигиттер ойнош керек, э? Билеги күчтүүлөр, э? Кандай кыйынчылыктар болот ойноп атканда? Ойноп атканда эме тиги кырсык болуп калбасаң эле кыйынчылыгы жок. Жакшы эле оюн бул деле. Бул деле эмеге футбол кошкоч эле оюн бул деле. Ортодон тебесиң. Бул деле булит бар, пенальти сыяктуу. Пенальти сыяктуу барбы? Ой, азамат. Анда мен көкбөр ойносом болчу да, мен футболистмин да. Сенби? О. Сен Оскарды аласың. Ама Бишкекте болот турган чемпионат деп коебу, э? Салгылашуу деп коебу. Ошого катышасыңарбы? Жок, азырынча көрмөмбүз, анан кийин Сапаров Жеңиш байкебиз чоңойгондон кийин, сборго кошулгандан кийин, буюрса Сапаров Жеңиш байкебиз алып келет деген ойдобуз. Кайсы командага күйөрмандык кылып атасыңар ушунда? Сары достук, ынтымак үчөө. О, Сары Өзөн достук жана ынтымак командасы Жана экен, э? намыс командасы. Намыс командасы. Тармал байкем, азыр Норус майрамы, Норус жөнүндө суроолорду бербейлиби, э? Норус жөнүндө мен Норус биринчи майрамына тиги карата. ынтымак командасынын катышуучуларын сурап алгым келип атат. Барбы? Аттарын билесиңерби? Кана кимдер ойношот? Жоки Орозбаев, Майрамбек Исбеков, Дагы? Нуржан Менисбеков, Өмүрбек Эсенұлы байкелер ойнойт. Достуктачы кимдер? Достукта Манас Ниязов, Асхат Аскаров, Баяман Муралим уулу, Кыяс Ниязов, Намыс командасында Намыс командасында Дастан Русланов, Симик Кайырбек уулу, Дагы? даулакчылар бар. Кана өзгөчө сага кайсы оюнчу жагат? Мага Рустам Тыналиев жагат. Эмнеси менен? Кайсы жери күчтүү? Эмнеси? Нападающий энген жагынан, Билеги күчтүү, э? энген салган жагынан. Сага? Атты башкарганда. Эмилен Жеңишбеков жагат, жайышта кылганы. Коргоочу, э? Сага Сага? болсо Сейитбек Анарбек уулу жагат, энгени, ат башкарганы, намыс көйлүгү жагат. Келечекте дал ошол өзүңөр күйөрмандык кылып аткандарга окшоп өзүңөр дагы ошентип иңгиңер келет да, э? Ой, азаматсыңар. Бул оюндун жалпы пайдалары тууралуу айтып берсеңер. Ден соолукка пайдасы мисалы, э? Ден соолукка эр жигиттикке кетет бул. Намыс көйлүк, кыргыздын жигит экенин, Улуттук спорт болу, э? Кыргыздын улуттугу. Ата-бабаларыбыздан келиптен бери тартат. Көкбөрү оюн ойноп атканда эң башында кыйынчылыктар болобу? Эң башында кыйынчылыктар. Жаракат алып калбасаң эле кыйынчылыктар деле жок. Кыйынчылыктар болбойт. Негизи биринчи тайм жаңы баштап атканда эле кичине коркуп киресиң, анан 3-чү тайм, 2-чи тайм болгондо кире бересиң, сана жок. Көнүп калат да адам. Канча тайм бар? 3 тайм болот, 15 мүнөттөн. Силердин алган жаракатыңар болду беле? Жок. Башында, э? 3 жылда ошо жалпы кандай таймаштар өттү, кайсыларга катыштыңар? 3 жылда Сапаров Жеңиш байкебиз медал менен улак союп келди. Анан эми школа көкбөр байке, Сагын байке, Медер байке, Белек байкелер келип, бизге өткөрүп, Айбек байкелер келип, кубок алып келип, өткөрүп, Жумгар районунча өткөрүп берди. Андан кийин Жети область боюнча Нарын областына караштуу
Кочкор районуна өткөрүп берди. Кочкор районуна балдарыбыз кичик болуп калганына караштуу утулуп калдык. Анан суу самырга эметкен, өткөргөн. Эме эшектерибиз баспаган себеби үчүн утулуп калдык анда. Бирок баары алды да, азыр эшектен баштайсыңар, кийин Ат менен, атка минесиңер. Азыр жашыбыз жетпей. Бирок ат менен беребиз бизден. Мындай. Улакка түшпөйбүз да азырынча. Өзүңөрдүн атыңар барбы? Ооба. Атыңар кана өзүңөрдүн аттарыңар тууралуу айтып бергиле. Сүлүк кара деген атым бар. Сеники, Сенгичи? Меники Ноорuz деген. Ноорuz күнү туулган. Меники Береке деген атым бар. Үчөөңөрдүн тең аттарыңардын аттары сонун экен, Ноорuz күнү төрөлдү эле. Туулду эле деп айтылат туурабы малда? Туулду. Ноорuz жөнүндө суроолорду бербейлиби? Ноорuz жөнүндө кана өзүң берчи. Мен карап эле турайын. Ноорuz байрамында эмне жейсиңер көбүнчө? Сүмөлөк жейбиз. Дагы? Арчаны аластай таап алабыз. Курт жейбиз. Борсок, каттама. Каттама. Дагы? Кымыз жейбиз. Улуттук тамактардан 5 бармактан тышкары дагы кайсы тамак? Курдак. Дагы? Курдак эттен жасалган жалбаң, Жакшыга. Сонун. Дагы? Ноорuz күнүндө, майрам күнүндө көптөгөн атылактар, ат чабыш, кыз кумай, эреңиш ушулар өтөт. Ноорuz майрам бул майрамдын неги мындай өзгөчөлүгү эмне деп ойлойсуңар? Ноорuz майрамынын өзгөчөлүгү бул кыргыз элинин майрамы деп эсептейм мен. Кыргыз элин ата журттан келген. Байыркы манас аталарыбыздан бери келген майрам бул. Ой, азаматсың. Сенчи? Карачы, сүйлөгөн, Сүмөлөк жейбиз. Жанакы улак тартыш болот, ат чабыш, эреңиш, кыз кумай, аркан тартыш, кыргыз күрөш, дагы тайган жарыш болот. Сенчи кандай ойлойсуң? Мен Эшектери тууралуу сурабайлыбы? Такый деп коебу? Такай дейби. Такай дейт, О. Кана сенин такайың? аты Көкмончок. Көкмончок. Сенгичи? Малой. Малой. Чагылган. Чагылган. Укмуш аттар экен өчөңөрдүң. Кантип багасыңар? Каяктан сатып алгансыңар? Биздин айылдан эле жүргөн такайлар 3 мал чөп, 2 мал жем, 2 мал суу беребиз. Кечинде жабуулап сарайга киргизебиз. түшкөсүн бастырып Жем берип басып эле коебуз. Анан 1 сааттан кийин аны нотко коебуз. Ой, жакшы. Эртеңки Ноорузга оюн болобу? Эртең Ноорузга эртең финалдык оюн болот. Уткелде. Баш байге эмне? Баш байге, кубок, медал, грамота, мыкты оюнчу, Буйурсун. Уткелде. Атайын ошо Байзак айылынан келипсиңер. Байзактын урпагынан чыккан балдар экен. Ошо баатыр, Эми элибизге ошол жалпы саламыңарды айтып, Жумар район районуна караштуу Байзак айылына салам жолдойбуз. кана бирден айтсаңыздар, сон болот. Эме Байзак айылын Жумар районун көрүп аткан Жалпы көрүүчүлөр. жалпы көрүүчүлөргө салам, келе жаткан майрамыңыздардын. Ой, азамат. Мен Нарын областына караштуу Жумгар районунун Молдокеев Асылбек атындагы окуучуларга жана ата-энем, чоң ата, чоң апама салам жолдойм. Ой, азамат. Жумар район Байзагына, окуучуларыма, классташтарыма, апа атамга, Москвада эжелериме салам. Сүйлөшкөн кызыңа. Ай, азамат. Бизде мынакей билеги күчтүү эң сонун маанайда биз сонун студиябызды да жаркыратып кеттиңер. Силерге ийгилик каалайбыз. Талантыңар өсө берсин, өркүндөй бергиле. Баластан жактыбы жалпы жолунан? Эң сонун. Биздин студиябыздын эшиктерибиз ачык. Келип тургула. Көрүшкөнчө, саламатта калгыла. Азыр болсо каяка өтөбүз? Биз достор менен лайфхак түрмөгү бизди күтүп турат экен. Кеттик анда. Лайфхак эмес экен, башка экен. Башкасына кеттик иш кылса. Сиз да интернет. Күн менен түн
teneken kedin osmayma güdepti atustap edik düzü jada alas alas aset umay sabın acacıdı busu jakı yakan жаңы gün alas alas aset umay sabın acacıdı busu jakı yakan жаңы gün. Nauruz geldi, jaz perişte saz geldi, күнөскө тосуп желкеси, күн тийген жерге жан кирди. Ала тоону аралап кош келипсиң Наурузум, кыргызымдын жерине туш келипсиң Наурузум. Келдин оос маямы, келдин чүүсү чайдайы, маянда чүпчү шөт, кыз элин бүт байы. Katip kanı başıyat, göğüp kişiye biyek, beyekenin begizi, osti, nasımırlık. Özüm job ettimdi, özüm giydim giyimdi, yağıldandı benekem, canı kaba süründü. Baykozuzdan gönlüm tergiye bağımın Habobosu dinmere Çoğunuz boğupa kavunun. Аскар. Жана мен сага айтып атпадым беле, кызды эмне кылыш керек деп, урматташ керек деп, туурабы? Антпесе жаныбар болот. Сен жаныбар болуп каласың деп. Коюңуз же өзүңүз. Болду, тамаша. Кызым 40 жаш улуу дейт, азыр болсо бизге конок катары жөнөкөй кыздар эмес, Татнакай, Ананайка тобу деген кыздар келишти. Кол чабуулар алдында тосолобуз. Кандайсыңар? Канча оңорсуңар жана 5 оңор белеңер? 4 оңор, о. Кана четинен өзүңөрдү тааныштырып кетсеңер болот. Атың ким? Алтынай. Канча жаштасың? Эмне жыл болонча? 7 жашта, 8 жашта. Сен атың? Мен атым дагы Алтынай. Мен 15 жаштамын. 15 жашта. Азада 9 класста окуйм. Ай, азаматсыңар. Мен атым Лилия. 16 жаштамын. 16 жашта Лия. Мен атым Бегимай. Мен 10 жаштамын. Кана кириш сөзү кылып, досторуңарга салам айтып койсоңор болот. Жалпы досторуңарга бизди тааныган, Ананайка тобун тааныган жалпы балдар, кыздар баарыңыздарга салам жолдойбуз. Норус майрамын кандай майрамдайсыңар? Алтынай, кана сен айтып берчи. Biz Таласка барабыз, сүмөлөк жейбиз. Таласка барасыңарбы? Ооба. Сүмөлөк жагабы? Катыраак сүйлөп кой, Кана? Аябай жагат. Ай, азаматсың. Дагы кандай тамактар жагат? Борсок. Дагы. Беш бармак. Майтокоч. Сонун даамдуу тамактарды айтып атат, курсакты ачуу. Кана өзүңөр да даамдан татып отургула баса. Отургула. Келгиле, борсоктон алгыла, баарын алгыла. Кана эми 15 жаштагы Алтынай. Норус майрамында жалпы кантип даярдык көрөсүңөр үйдө? Мисалы сен эмне кыласың? Үйгө стол накрыть этебиз. Стол жазабыз, конокторду чакырабыз. Борсок жазайбыз. Борсок жазайбыз. 5 бармак жазайбыз. Коноктор келип, конокторду тособуз, өзүбүз конокко барабыз. Дагы. Эң сонун. Лия. Негизи мен улуттугум Китай, бирок кичинекей кезимден бери Кыргызстанда өскөн үчүн Кыргызстанды өзүм мекен деп санайм да, ошол үчүн Норус майрамы күнү биз үй бүлө менен Таласка барып ошол жактан тособуз. Кошуналар бизге келип, көп сүймөлөк жазап ошентип тособуз. Кыргыз тилинде деле нукура сүйлөйт турбайсыңбы? Сүмөлөктө жазайт экенсиң. Сүмөлөк кантип жазылат? Сен айтып берчи. Сүмөлөк Казан асылат. Казан асылат, это ичине баштан эмне салат? Таштарды салып салабы? Таштарды салат, анан сүмөлөктүн өзүнүн тарыхы бар. Мурун
эки апасы калат, эки баласы менен анан тамак жок болот да, тамак жок болуп суу менен таш эле бар, анан чоң казанга суу куюп, анан таштар салып коет, анан кечине кылат да буну, анан эртең менен караса сүмүрүп болуп калат. Ой, азаматсыңар. Жалпы улуттук оюндардан кайсы оюндарды билесиңер? Ат чабыш, Топташ. кыз кумай, Кыз кумай, Актерек, көктерек, беш таш. Ең сол. Силердин үнүңөр угулбай атыптыр да, бираз-биразчы. Бираз катуура. Азыр студияга катуураак сүйлөйбүзбү айтор. Кана, жакшыраак маек куруш үчүн бизге үн керек экен, Борсок жегиле, борсоктон балким үн дагы пайда болуп калат. Каттама жегиле мындай куруттан алгыла. Улуттук суусундуктардан айталы. Кайсы суусундуктар жагат? Кымыз. Тамактан берип туруп аябай сүйлөтүп атабыз, Бозо. Кана сен айтып берчи, кайсы тамактар жакшы? Бул бозо жакшы көрөт экен. Аябай айтып атат. Кымыз жакшы көрөм. Кымыз жакшы көрөсүң. Дагы беш бармак жакшы көрөм. Суусундуктардан. Суусундук, кымыз, Дагы. Бозо жагат, чалап, Чалап, аралаш, максы, анан көктөр. Улуттук кийимдер менен келиптирсиңер. Бул улуттук кийимдер, бул не деп аталат кийим? Чапан менен көйнөк. Чапан менен көйнөк деп атат, кыргызча. Дагы кайсы кандай кийимдерди билесиңер? Мисалы, элечек деген кийимдер бар, Ошонун тарыхын билесиңер балким. Анда кийинки суроолордон бере берели. Мисалы, калпак. Калпакты кыргыздар кийет, эркектер кийет. Калпак күнү кайсы күнү майрамдалат? Мен айтсам болобу? Сен билесиңби? 5-март. 5-март, эң туура. Оюндардан топташ ойногонду билесиңерби? Ооба, мен билем. Кандай ойнойт? 5 ташты жерге ыргытып тура эле, 1 ташты үйдө ыргытып, анан калгандары бири-бирден алынат да. Ой, азамат, карачы. Кытайдан келсе дагы, Кыргызстанда өсүп, бардыгын билет, Эң сонун. Сен суроолоруң барбы? Жок, бере бериңиз, мен сизден кийин берейин да. Ананай тобу жалпы Ноорузда же болбосо майрамдарда кандай концерттерде чыгасыңар? Негизи мектептен чоң концерт беребиз да. Мектептен биздин директорубуз кыргыз, анан ошол кыргыз майрамында Норуз майрамын жакшы уюштурган аракет кылат, жаңдуу кылып. Бир мектепте окуйсуңарбы? Жалпы. Эң сонун. Ананайка деп ошол мектептен түзүлгөнбү же өзүнчө мектеп барбы? Жок, мектептен түзүлгөн. Ошол эле бир мектептен, Ананайка тобуна төртөөңөр кантип келип калдыңар? Бири өз-өзүнчө айтып берсеңер, сен баштасаң, Алтынай. Кантип келип калдың? Жакшы. Жок, Ананайка тобуна кантип барып калдың? Апаң алып барды да, Ооба. Ал жерде таланттуу кыздар бар экен, сен да таланттуу болду, Ооба. Жалпы негизи ыр тобу турбайбы, Ооба. Ыр тобу болгондуктан ар бириңердин үнүңөр сонун чыгат болуш керек, Талантыңыздарга таазим. Өркүндө өсө бергиле, Биздин студиябыз ачык. Ар дайым келе бергиле. Келип тургула. Сиздер менен мен Рыспай Жумаев, Тармал жана ошондой эле Тунаев Али Аскар болду. Али Аскаров Тунай дейин деп отурмун. Бардык биздин жердештерибизди келе жаткан Ноорус майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз, ден соолук каалайбыз. Элибизде молчулук болсун, бар болгула, аманчылык болсун, ден соолукта болгула. Сен да куттуктап койчу кана. Ошондой эле Тармал экен айткандай эле бар болгула, ден соолукта болгула, ата-энеңерди көп уккула, келе жаткан Ноорус майрамыңар менен куттуктайбыз. Кана чогуу Ноорус майрамыңыздар менен куттуктайбыз.